Кыргыз энергетикасынын түптөлгөнүнө быйыл 85 жыл толду. Анын алкагында Ош жогорку чыңалуу электр тармактар ишканасында ачык эшик күнү болуп өттү. Ага жогорку окуу жайларындагы энергетика багытында окуп жаткан студенттер жана аталган тармактагы атайын адистер катышты. Иш чаранын жүрүшүндө адистер кыргыз энергетикасынын тарыхына кайрылып, андан соң болочок кесип ээлерине техникалык коопсуздук тууралуу айтып берди. Биз азыр бүгүнкү күндөн пайдаланып, ачык эшиктер күнүнөн пайдаланып, ушул студенттерге кандай жагдайда биздин балдар иштеп жатат энергия системасында так терең жеткирүү негизи максатыбыз. Биздин көйгөйлүү иштеп жаткан жумуштарыбызды. Бул мааракенин азыр башталышы бүгүн биринчи ачык эшиктер күнү. Мындан кийин дагы иш-чаралар көп. Фото выставкаларыбыз бар, видео монтаждар жасайбыз. Жылдын аягына чейин дагы көп мероприятия иш-чараларыбыз өтөт. Ош ПСте өзүнүн 85 жылдыгын белгилеп атышыптыр. Өтө чоң маараке өтүп атыптыр. Бул жерде азыр өтө сонун сөздөр айтылды. Бул Кыргызстан энергетикасынын тарыхы деле өтө чоң экен. Мен азыр бул жерден көптөгөн билбеген нерселерди жана билип отурам.